Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кайрат Итибаев, Саламатсыздар. Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын президенти. Төрагасы. Төрагасы. Рахмат чоң. Убактап келгениңиз үчүн. Жалпы мындай бир макро нерселерди өлкө кантип өнүгүш керек деген сыяктуу сиз өзүңүз окуу өткөрүп, лекцияларды эметип жүрөсүңөр, көрсөтүп, эмне кылыш керек Кыргызстандын жалпы мындай бир экономикасы өнүгүп кетиши үчүн? Эми сурооңузду мен түшүндүм. Дегенде эми адам баласына эмне керек дегенде биз жөнөкөй нерседен баштасак, элге түшүнүктүү болуш үчүнчү. Адам баласы бул дүйнөгө жаралып келгенден кийин бактылуу болгусу келет экен да. Анан бакыттын Кыргызстанга шайкеш келген мындай 4 элементи жосо тартуулай турган бир жакшы шарттар бар да. Бул сапаттуу тамак аш. Экинчи бул ушул Кыргызстанда ден соолукту жакшы чыңап караса болот. Ден соолук бакыттын булагы да. Үчүнчү бул жакшы бир билим алса болот да. Мына индустар канчасы келип атат Кыргызстанга, Пакистандар канча келип атат. Билим алса болот. Багы өзүнүн руханий дүйнөсүн байытканга, Түшүнүш үчүн билим алыш үчүн, интеллектуалдык жактан. Анан төртүнчү бул ошо бакыттын рецепти экен, эс алуу. Эс алууга бизде жашынакай шарттар бар. Ушу 4 нерсе бул 4 сектор. Машинанын 4 дөңгөлөгү десек да болот. Арабанынчы. Бул кайсылар? Мына эс алууну айтып коеюн аянан баштап. Эс алуу бул туризм. Кыргызстанда бизден Кудайдан багы өзүбүз тамашалап айтабыз го. Пештин төрүдөй болгон кооз жерибиз бар. Аны биздин канча элибиз азыр айтып жүрөт, сыртта болобу Кыргызстанга келгенде баары тамшанат. Биздин ошо таза аба менен, суу менен, мөңгүлөрүбүз менен. Ошо жада калса биздин маданиятта улуттук баш кийимибизде калпактагы ошо мөңгүнү тартуулап көрсөтүп турат, даңазалап. Аппак. Ак деген бул тазалыктын белгиси да. Бул жакта эми багы биздин терең жаткан нарктуу эл экенибизди көрсөтүп турат, таза экенибизди. Анан билим алуу сектору азыр Кыргызстанда 21-кылымда айрыкча жасалма интеллект деп сөз кылып атат. Билимдүү калк гана келечекке туруктуу өнүгүүгө перспектива ала алат да. Перспектива деген мындай келечекке кадам таштай алат деген сөз. Демек бизден Кыргыз Республикасындагы ар бир жаран атуулуу тоталитардык негизде билим алыш керек. Сапаттуу. Онлайн болобу, офлайн болобу. Негизи азыр ошондой каржылар бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр мына соц тармакка кирсеңиздер деле бир 7-8 жашка чейин жанагындай гаджет болбойт деп атат, көп көрсөтүп. Анткен дегенде дислексия, мындай нарушение болот, дисфункция болот деп атат, ой жүгүртүүсүнөчү. Чынында ошо туура. Маалымат ушунча көп, бирок ошону билимге айландырып берүү системасы бизде Кыргызстанда ошонун үстүндө тыкыр жакшы иштеш керек. Бала бакчадан баштап университеттерге чейин. Үчүнчү сектор, мен сизге башта айтканда, бул ден соолук. Кыргызстанда мына суубуз, тоюбуз, мөңгөлөрүбүз бар да, багы санаторияларды мына азыр кайра жандандырганы аракет кылып атышат. Ошону бир тармакка алып келиш керек да, түйүнгө алып келиш керек. Өпкөнү бир жерден айыктаса, жүрөктү башка жактан тизелерди ушу биринчиден кыргыз калкынын атуулдарына арналыш керек. Ал шарттар. Эгер биз өзүбүздүн калкыбызды жакшы кызмат көрсөткөндү үйрөнсөк, ден соолукту, медицинаны, кызматтарын жакшы өткөрсөк, анда чет өлкөдөн келишет өздөрү. Медициналык туризм деген түшүнүк жаралат да бизгечи. Мына азыр ковидтен кийин эле мына канча кишилер келет. Биз мен мурунку иштеримде айтып коеюн, Чехиянын адистери менен биз ушу Нарынды, Чүйдү, Сүкөлдү, Жалал атты суунун дарылык касиети бар үлгүлөрүн алдык. Жанагы Лайдын дарылык касиети үлгүлөрүн алдык. Туздун алып барып ошо Евросоюздун лабораториясында дагы тастыктап алып келгенбиз. Аны эми азыр бир жашынакай бир
жакшы продуктка айландырып, ошону бир маркетинг планга киргизип, улуттук маркетинг планын мен ошо өзүм мактанбайм, мен деп эле биз деп коеюнчу. Ошону биз киргизкенбиз. Мына фонд туризмде иштеп жүргөнүбүздө ошону биз ошо маркетинг, Кыргыз Республикасынын өлкөлүк маркетинг стратегиясын иштеп чыкканбыз. Анан эми бизде буякта азыр көп медициналык мекемелер ачылып атат, иштеп атат. Бир терең кириш керек да, жанагы транспортология жөнүндө сөз болуп атат. Бул багы эң жогорку деңгээлде медицинанын, эгер ошо органдарды транспортологияга өтсө, биздин жакшы ошол үчүн жакшы адистер чыгыш керек, жакшы биякта мастер-класстар өтүш керек. Телемедицина деген түшүнүк азыр бар. Ошо башка өлкөдө туруп, эгер 5G технологиясы кирсе, бул жанагы онлайн түрүндө робот менен операцияларды өткөрсө болот. Анан акыркы сектор бул тамак аш. Тамак аш дагы бул ден соолуктун булагы. Бул 4 сектор, 4 дөңгөлөк бири-бири менен байланышкан деген сөз ошода. Бул бизде АПК сектордо агро өндүрүштүк комплексти жакшы коюш керек. Эң баштаганда ошо чынжырчанын эң уругунан башташ керек. Асыл тукумду жана сүт багытында, эт багытында ошолорго жакшы мындай кайрак фермаларды, дыйканчылыкты калыбына келтириш керек. Ошол эле семенной фонд деп коет. Уруктун фонду, аларга жашнакай бир чоң мына нарында тетиги Аксайга коп койсо болот. Чоң жана Норвегиядагыдай улуттук уруктун банкы депчи. Биз ошону селекция кылып, жакшы билимге басым кылганда гана биз ошону сата алабыз. Билимди кымбат сатса болот. Абдан кымбат сатса болот. Бир билимдүү инженер 1000 дыйкандын ишин кылып коет. Бир билимдүү лабораториянын жанагы молекулярдык деңгээлде жанагындай инженерия кылып, биохимия менен иштеген бир адис 1000 фермерди, 1000 дыйканды, 1000 мигранттын акчасын бир айда таап коет, бир жылдык акчасын. Ошон үчүн биздин ошо стратегиябыз, сунушубуз ошого билимге басым кылыш керек, технологияга басым кылыш керек. Анан эми биздин ошо 4 секторду атап өтпөдүмбү? Демек, бул АПК, туризм, билим берүү сектору, медицина. Бул 4 дөңгөлөк. Бирок ошону туташтырып, кыймылдаткычы, жанагындай байланыштырып иштеткен тескөөчү деп коем да мен. Тескөөчү же болбосо тейлөөчү секторлор бар. 5 сектор. Бул электр тогун камсыздоогуч энергетика сектору, транспорт, логистика, кампалар. Үчүнчүсү бул болсо IT. Төртүнчүсү жанагы банк системасы, каржы банк системалары жакшы иштеш керек. Бизде мисалы үчүн ошо төлөмдөр кирип чыгып, инвестиция кирип чыкканга акчанын айланышы бул абдан маанилүү да. Азырчы Кыргызстанда ошого кепилдик бере тургандай байлардын мекенин айландырыш үчүн биз ошо асыл инвестиция гана эмес, асыл адамдарды, жанагындай адистерди мекенине айландырсак, ал үчүн кепилдик бериш керек. Банктык сыр деп коет. Ошо банкта жанагы Швейцариядан кем эмес кепилдик беришибиз керек. Ол ошо жана адилеттүүлүк системасын жакшы иштеп чыгарыш керек да. Ушундай жана тейлөөчү секторлорду дагы басым кылып, ошолорго көңүл бурушубуз керек. Менин оюмча. Ошондо анан булар багы бири-бири менен туташып жакшы иш. 4 дөңгөлөктүн жанагындай полноприводный деп коет го, азыр жана машинени сүйөрмандар бар да. Subaru депчи, же болбосо жанагындай ошондой 4 дөңгөлөктөн кыймылдай турган бир машинеге алып келишибиз керек да. Экономикабызды. Улуттук ал үчүн кадрлар маселеси чечилиш керек. Ал мен багы бияка программа да, мындайча айтканда бекер эле. Мындай эч кандай кызганычым жок. Мен азыр ошо мондай бул орус тилинде жетишпей калдым, кыргыз тилинде деле бар. Мондай Кыргыз Республикасынын өнүгүү моделин жасаганбыз да бизчи. Анан ошону азыр китеп түрүндө чыгарган атам. Улуттук мамлекеттин же болбосо улуттук деген түшүнүк азыр дагы эме кылып атышпайбы? Бул этностук эмес. Улуттук деген это nation state.
ошондой түшүнүк же болбосо заманбап мамлекеттин куруунун колдонулмосу деген аттуу китеп азыр жазып жаткан кездемин. Анан ошо могу модельди ошо тартуулап атам биздин баягы таланттуу патриот жаштарыбызга биринчиденчи келечекке. Анан ушул жерде 4К деген программа бар. Кадрлар, казына, контроль, анан кооперация. Ушул программаны ишке өкмөт ашырып алып кетсе туура болот деген сөз да. Анан бул дагы экинчи схема атайын бүгүн буну дагы чыгарып келген, мында кыргызчасы болот. Бул жана институттор жана механизм өнүгүү боюнча Кыргыз Республикасында кандай иштеш керек. Мына могу кызгылт жагы бул мамлекеттик сектор, көк жагы бул жеке менчик сектор да, рынок. Бири-бири менен айкалышып кандай иштеш керек. Ошондо биз эми көптөн бери айтып жүрөбүз, мени жаман көргөндөр болду. Мисалы үчүн салык системасын кандай фискалдаштырып, кандай түзөш керек, оңдош керек. Мына азыр деле Акылбек Жапаров өкмөттүн төрагасы айтып жатат, баягы 3 принциптердин бири салык төлөө, бул ыйык болуш керек дегендей. Биз дагы ошо Германияда, Чехияда билим алып келдик, иштеп келдик. 9 жылда, 3 жылдан. Ал жакта деле карасам Казакстандагындай же Орусияныкындай нефтиси, газы жок. Менделеевдин элементтери деле жок. Бирок негедир карасаң акыркы маалыматтар боюнча 600 миллиард профицит да бюджеттечи. Кимдики? Германияныкы мисалы үчүн 2018-жылы ошо биз маалыматтарын угуп калдым. Ошондой мындай экспорттан, мындай валютадан алган акчаларда казынасы кен, чоң. 600 миллиард. Ошо кезде болчу. Азыр билбейм. Андан бери геополитикалык, геосаясий өзгөрүлдү. Анан мен суроо бердим да, эмне үчүн булар мындай? Көрсө, албетте мына мамлекеттүүлүктү негиздөөчү функциялардан тышкары бул мамлекет канчалык эффективдүү дегенде бул көрсө ошо салыкты чогултуу, толуктоо, казынаны толуктоо жөндөмү экен да. Албетте коопсуздук маселеси, башка маселелерден тышкары бул багы надстройка катары ошо казынаны чогултуп, анан ошого өнүгүү программаларына жумшоо мүмкүнчүлүгү бул ошо өкмөттүн эффективдүүлүгүн көрсөтөт экен. Анан дагы карап сурап, өзүмдөн карап көрдүм да, анан мен жөн эле баягы немисче имбис деп коет, бизче бистро, Советтер Союзунда калганымда жөнөкөй тест аттым да. Барып ал жерден берсем деле чек берет. Карасам, ошого эле налог турат. Мисалы үчүн ошо эле дөнөр деп коелу. Бизде деле азыр келип калды го. 3,50 болсо, ошонун ичинде налог отурат 19%. 19%. Бизде орусча НДС дейбиз аны, кошумча нарк салыгы. Бүт төлөйт экен. Болгону бир 7-8% багы биринчи жанагындай коопсуздук, азык-түлүк коопсуздугуна жооп берчү өндүрүүчүлөр ошо төмөндөтүлгөн салыкты төлөйт экен, кошумча нарк салыгын. Бирок бүт баардыгы төлөйт экен. Тегиз баары төлөйт экен. Ана мен айтам да, ишкерлер силер туура түшүнгүлө, мени жаман көрбөңүздөр депчи айтам да. Бул силер өзүңөрдүн жарандык позицияңарды тастыктап атасыңар атуулук. Туура биз эми жаңы эле багы негизделип келаткан мамлекетпиз түптөп азыркы кезде. Туура жанагындай салыкты тескеп иштеткени бир эмелер болбой айткандар, жакшы болбой айткандар. Бирок жалпысына бул салыкты өзүбүзгө төлөсөк, өзүбүздүн эле мамлекетибизге пайда тиет. Жалпы баарына пайда болсо, анын ичинен жана төлөгөн адамдын өзүнө да пайда болот да. Албетте да, жолдор курулат, ошол эле электротогу болот, инфратүзүмдүк нерселер булар мамлекеттен катар эле кабынсыз алат да. Жеке менчик сектор аны кыла албайт, ишке ашыра албайт. Мисалы үчүн көчөгө жарыкты бергенди мамлекеттик эле мекеме кылбаса башка кыла албайт. Ошол эле жанагындай таштандыларды кайра иштетип эметпесе мамлекеттик эле мекеме кылат да. Анан мен айтам да багычы, бул кардарлардын акчасы. Сиз багы мондай кошумча нарк кошуп буюм чыгарып аткандан кийин
Bunun bir кардар сатып алса, ошонун үстүнө кошуп эле сиз мамлекетке кайтар берип атасыз. То есть бул багы НДС деген түшүнүк бул эң жеңил экен да, эң жеңил экен чогултушучу. Бул кыйыр салык менен түз салыктын айырмасы ушундо да. Түз салыктар багы таза пайдага келген салык, налог на прибыль деп коет орусча. Аны көрсөтүп тастыкташ кыйын, аны чогултуш кыйын. Ал мынча чыгым болдум деп жашыра берсе болот. Же болсо ошо эми социалдык налогдор да бар. Жанагы соцфонд, камсыздоо, ал башка. Башка тарыхыга таржымалы башка, ал башка. Аны тийбей эле коелу. Могу эле мамлекетти негиздөөчү салык деле айталы. Ошону биз туура баасы тегиз чогултсак, ошондо жанагындай счет фактураны коюп, кайтарамдуу кылсак, мисалы үчүн мен набайчы болсом, ундун акчасын мага тиги эмет берсе, вычет деп коет. Эми налог системасында ошондой да. Бул багы 57-жылы француз окумуштуусу чыгарган. Адилеттүү салыктардын бири. А жанагы налог с продаж деп коет, сатуу налогун жок эле кылып коюш керек. Анын акча чогулткан көлөмү деле аз. Ал мен билишимче 2018-де биз ошону бир анализдегенбиз. Кыргыз казынасына канча алып келет дегенде бир жаңылышпасам 5 миллиард сом алып келет да. А ошол эле кезде кошумча нак салыгы 72 миллиард. Бул салыктын чемпиону. Салыктын атасы. Мамлекеттин казынасынын атасы. НДС. Андан бери мына Акылбек Жапаровдун азыр өкмөтү жакшы иштеп атат. Көтөрдүк 500 миллиардка көтөрдүк деп атат бюджетти. Бул жакшы жорголгоо. Бирок мен мурунку эски маалыматты айтып атам да. Аксыз деген бар андан тышкары. Аксызды билесиз, бул жана алкоголь, бензин, жанагындай ювелирдик. Өзгөчө. Жок, бул байлардын салыгы деп коет да. Жанагы бул сизге ансыз деле жашай аласыз да. Ооба. Ошондой салыкты айтып атам да. Тамекини чекпей койсо болот. Аракты ичпей койсо болот дегендей. Ошо кезде 18-жылдын маалыматы боюнча бизде казынага 15 миллиард сом алып келчү болгон. Аксыз. Болгон 15 миллиард. Анан бизде мындай парадигма бар эле да. 30 жылдан бери биз ошон менен жашап келгенбиз. Бул пассивдүү ачылган эшик. Мурун сиздерге интервьюда айтып жүргөм. Бул адам Смиттин көрүнгөс колу болуш керек, бүт эле жеке менчик болуш керек, анан экономика өзү өнүгүп кетет деп. Андай болбойт экен да. Дирижизм деген мындай дирижизм деген түшүнүк багы Түркия мамлекеттүүлүгү 100 жыл мурун 23-жылы түзүлгөндө Кемал Ататүрк ошо дирижизм деген түшүнүктү киргизген. Дирижер болгонбу? Иш билги болуп. Ошол сөздөн да мамлекет дирижер болуш керек. Өнүгүү процесстеринде, экономиканын өнүгүшүндө. Мына азыркы кезге чейин атайын Түркияда комитет бар. Эгер бир 10-15 чакты өндүрүшчүлөр чогулуп айтат да, биз ушул жерге бир өндүрүш кооперация кылайлык дедик элек, бизге бир эркин экономикалык аймак түзүп бере аласыңар десе, мамлекет берет экен. Жерин берет экен, электр тогун коммуникациясын киргизип берет экен да. Анан багы жалпы алганда арзан болот да. Дүң эме кылып чалганда арзан болот. Мамлекеттик багалар азыраак болот да. Анан колдойт экен. Мисалы үчүн ошол үтүк болобу, ошол эле башка бир продукция болобу импорттук, ошого жараша копиясын түзүп аласыңбы десе, ооба десе, анда ошого бүт колдон келген жардам берет экен. Жети тепкичтен турган программасы бар экен. Ошол атайын өндүрүштүк аймактарда иштеген мындай полигондор бар экен, лабораториялар бар экен. Ошол жакта бүт багазын бүт даярдап берет экен. Мамлекет өзү чуркап, ошо өндүрүшчүлөрдү аябай колдойт экен. Анткени дегенде өндүрүш бул реалдуу экономика, бул деген ошо технологияга, илим менен байланышкан. Анан алар ошо туруктуулукту сактай алат экен да. Менин ошо оюмча жанагы 4 дөңгөлөк дегенде Кыргызстанда эми бизде объективдүү мындай кыстоолор бар да. Бул бизде Түркиядагыдай, же болсо Кореядагыдай, же Япониядагыдай, же болсо ошол эле
Сингапурдагыдай деңизге чыккан мүмкүнчүлүгүбүз жок. Логистикадан караганда 12 эсе арзан болот жүк ташуу. 12 эсе кем дегенде чем жана эмеге караганда, жүк ташыган машинеге караганда, унага караганда. Деңиз аркылуу. Экинчи эмне үчүн бизде туңгуюк, бизде транзиттик азыркыга чейин темир жол жок. Бул 7 эсе арзан келет экен. Араба менен ташыгандан көрө 7 эсе арзан. Поезд болсо. Поезд менен. Бул дагы жок бизде. Анан үчүнчү дагы бир кандайдыр туңгуюк болуп атат, эми багы эмеде бул эми багы жаратылыш. Бизде мындай тамашалап айтып коебуз, 4-чү мындай измерение да. Бул тоолуу региондо жашагандыктан биякта интенсивдүү өндүрүштү өнүктүрүү кыйынга турат. Өндүрсөк дагы баасы кымбат болот. Ошол эле Ош менен Бишкектин ортосу, Берлин менен Франкфурт жана Майаня. Франкфурт на Майне. Франкфурт Майндагы бар, кыргызчасы ушундай болот. Ошонун аралыгы Бишкек менен Оштой эле бирдей эле да. Бирок ал жерде түздүк болгондуктан 6-5 саатта жетет. Биздики болсо 14 саатта жеңил машина менен жетесиң. Эң жакшы деген 12 саатта жеңил машина менен жетесиң. Товар 3 эсе кымбат туруп атат. Ошол эле 1 килограмм товарды ташыш. Алар жапжаңы бузулбаган жакшы жүк ташуучу машина менен ташып жеткизет товардычы. Жана автобандарды көргөнсүңөр Германиядачы. Токтобой эле жүрө берет. Бул товар ташыган, бул экономиканын кан тамыры. Бизде жолдорду көрүп атасыңар, перевалдар бар. Биз бул мындай кыйын да, биякта мындай. Ошон үчүн мен жанагы 4 дөңгөлөктү айткан себеби ошо да, драйверлерчи. Туризм, медицина, бул багы кызмат менен байланышкан турабы? Эмени билим берүү системасын айттым сизге. Анан 4-чү бул жанагы не дедим? АПК дедим, өндүрүштүк тамак аш. Ошону биз Швейцарияда эле тоолуу өлкө. Бирок алар кандайдыр эме менен сапаттуу деңгээлде аябай жогору жашайт да, байлар келип жашайт. Байлар ошо Голливуддун жылдыздары ошол жака барып үй алышат экен, ошол жакта жашашат экен. Тынч, жакшы да абдан, сонун абасы да таза. Анан туннелдин артынан туннел эмеспи? Туннел курушат, арасында. Поезд жолдорун жүргүзүп койгон, бирок суу мейкиндигинде чыга албайт. Чакан кичинекей мамлекет. Мен Чехияны деле айтайын, алар деле сууга чыккан мүмкүнчүлүгү жок, 11 миллион калкы бар. Алар да жакшы өнүгүп келатат. Аларды комплекстүү да өндүрүш билимге, технологияга катуу басым кылышкан да. Ал өздөрүнө өзү мындай тың калк. Анан биз дагы ошо сунушубуз ошо болуп атат. Багы жеке секторго бир бириктирүүчү күч керек. Аларды коргоочу бир күч керек. Аларды алдыга түртө турган, экспортко чыгара турган күч керек. Мамлекет болгону шартын түзүп берсин, адилеттүү системасын коюп берсин. Өзүн уюшуп, биригип иштей турган мындай бир соода өнөр жай палатасы болуп кириш керек. Биздечи континенталдык. Мен ошону канча айтып жүрөм. Биз ошону жада калса мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыкканбыз. Улуттук соода өнөр жай палатасынын мыйзамын жаратман деп атап чыкканбыз. Бар эмеспи бизде палата? Бар, ошону биз ошо жака шайлоосуна катышып аракет кылдык, өтпөй калдык. Эл ал жака делегат болуп келгендер дагы тиги ишиге тартып коюшту. Ошол эле регламентинде 70-тен ашырбаса багы сенс бар да, жашына жарашачы. Ал киши уже 70-тен өтүп калган да. Баары деле шайланып калып калды, анан 2 жылга жетпей кетип, азыр анын ордуна Темир Аргенбаевич Сариев келди. Азырына 2 жыл болду иштеп атканына. Биз ошо палатасын туура реформа кылып, бир континенталдык система алып келейин дегенбиз да, бизчи. Мүчөлүк төлөмүн төлөбөй эле койсун деп айттык. Ким төлөбөй коет? Ишкерлерчи, башкы мүчө болгондор, палатага мүчө болгондор, төлөбөй эле койсун, башында көрүшсүн кандай кызмат. Бирок бул жерде мамлекеттен бир жана дирижизм керек да. Жаңы мыйзамын кабыл алдырып берип,
кызматтарын өткөрүп берип, кызмат аркылуу мына Туркияда, Германияда, Австрияда, Данияда булар мүчө милдеттүү да. Мүчөлүк милдеттүү. Ошондо бизнес биригип, мындайча айтканда ак чатыр да. Жанагы керектүү нерселерди ошол палата жасап берет. Ушундай, Ооба. Мыйзамдарды өткөрүп, өкмөт аркылуу чечимдерди кабыл алдырып, анан бардык жалпы кызыкчылык үчүн. Ушундай болот атабы? Эки жагын эле чечип алалы. Кызмат, мисалы үчүн Туркияда 3,5 миллион мүчөсү бар TOBB деген палата бар. Анан булар жана калса ошо эме ОСОну, АОну өздөрү ачып берет. Акционердик коом болобу, же жеке жоопкерчилик чектелген коом болобу, булар өздөрү эмеден Бүтүрүп берет иштерди. бүттүгүн бүтүрүп берет. Анан кийин ошо тейлөө кызматтарын өздөрү кылат. ГЧП Жана палата. проектлерди өздөрү ошондой. Анан жана тир карнет деп коет, анан жана дазвол деп коет. Олордун баарын өздөрү кылып берет. Өздөрү кызмат кылып берет. Ошо палатага келет. Мамлекет болгон эле айткан, мен силерге бүт өзүңөр тейлей турган кызматыңарды берейин, өзүңөр башкаргыла, мага болгон эле салык төлө. Ачык иште. Анан ошо палатага байланыштуу өзүнүн эмеси бар, мындай университети бар, технология, экономика университети бар, клиникасы бар. Бул мамлекеттин ичиндеги мамлекет да, мындайча айткандачы. Экспортко чыккан жөндөмдүүлүгү абдан зор. Булар 30, калп айтпасам 40 миллиард деди. Европанын банкына камсыздоо катары коюп койгон. Менин жүк ташуучу товарларымды токтотпо. Бирдеке болуп ошол жактан аласың. Мыйзам бузуулар болсо, контрабанда болсо, ошол жактан аласың. Штраф болуп кетсе ошол акчадан аласың деп Европанын рыногуна ушундай жол ачып койгон. Содагер да булар чейин. Токтобойт эч нерсе. Эчтеке токтобойт. Бир маселе чыгып кетсе, баары токтобойт. Чек арада жана пункттар барго, ал жерге шарттар түзүп койгон. Мотель, отель, жанагындай паркинг, бүт жанагы айдоочуларга болгон мамлекетте паспорт текшерген эле калган. Калганы бул жанагы мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк менен иштетип ишке киргизип койгон. Анан бизде болсо бөлүп жарып эле омбудсмен биякта, анан бул ягы биякта болот атпайбы? Биздики убактыбыз 1-2 мүнөттөй калыптыр. Негизги жыйынтык. Негизги жыйынтык ошо бизде мындай жакшы сунушубуз бар да. Азыр мына жанагы камсыздоо, тейлөөчү жакшы секторду айтып атпайбыз. Бизде азыр энергетика сектору жакшы болуп атат. Кызыгуулар көп болуп атат. Транс улуттук компаниялар кызыгып кирип атышат. Бизден дагы сурап атышат. Биз эми ал кыргыз атуулдарына деле жардам бергенге даярбыз. Эгер жериңер болсо, жер тиркеңер болсо, мына азыр ГЭС болобу, мини ГЭС болобу, же күндүн нуру менен иштеткен станция курам десеңиздер, биз дайым силердин кызматыңардабыз. Жанагындай ТОну, бизнес планды биз баарын иштеп чыгабыз. Ошолорго биз ошо проектлер даярдап беребиз да. Мындайча айтканда проекттик институтубуз бар. Алар багы тастыкталган тажрыйба менен, эл аралык тажрыйбалуу бизде адистер, ошолор бизге азыр ошого биздин энергия секторга жардам болсун деп биз ошондой азыр иштешкен кезибиз да, чет өлкөлүктөр менен, айрыкча ошо Германия, Чехия болуп атат, азыр мына кызыгуулар болуп атат, Кытайдан абдан чоң кызыгуулар болуп атат. Анан азыр мына өткөн жылы өзгөчө кырдаал боюнча мыйзам кабыл алынган, тарифти бекитип беришкен. Анан ошол үчүн азыр рынок ачылыптыр деп азыр транс улуттук корпорациялар кызыгып келаткан кези Кыргызстангачы. Анан бул жерде 5 цент деген сөз бар, 1 киловаттка иштеп чыккан. Анткени бизде 3000 мегаватт тансыздык болот бир жылына. Анан ошо 26-жылга чейин биз ошонун ордун толукташ керек болот. Жаңы күндүн нуру менен, же болсо шамал менен, же болсо жанагындай альтернативдик булактары барго, ошолор менен иштеп чыксак, биз кыргыз экономикасына чоң пайдасы эле гана тиет да. Убактыбыз. Ошо анан акырында ошо сиздер барыңар 10 секунд. 10 секунд. Эң негизги мен калкыма тынчтык каалайм. Ошо кырсыктан алыс болсун. Салыктын баары төлөнсүн. Салыктын баары төлөнсө, бизде өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот, каржыбыз болот. Анан ким урдап атат, ким урдаган жок, суроо алчулар бар.
аны өзүбүз деле сурап алабыз. Октубуз. Рахмат сизге. Бизде конокто Кайрат Итибаев болду. Рахмат сиздерге. Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы. Рахмат сизге. Жакшы калыңыздар. Саламат болуңуздар.